Динара Кулова, Бек Борбиев, сен бул ырды ырдай албайсың деген. Мен бир концертке катышып, жаңы ырдашым керек болуп калды. Бирок менде жаңы ырым жок эле. Анан Бек Борбиевке кайрылдым. Мага жаңы ыр таап бербесең болбойт. Ал концертке сөзсүз катышып ырдашым керек. Бирок ырым жок дедим. Анан Бек менде бир ыр даяр турат. Бирок ал сизге туура келбейт деп айтты. Мага угузчу деп сурандым. Чындыгында бул ыр менин үнүмө туура келбеген ыр экен. Эркек кишинин үнү менен ырдалса аябай жакшы чыга турган. Ырдап көрөйүнчү десем, сен бул ырды ырдай албайсың деди. Мен болбой атып ырдадым. Куплетти ылдый, кайрмасын бийик ырдалыш керек болчу. А мен тескерисинче куплеттин бийик, кайрмасын ылдый ырдагам. Анан Бек мага келип, Азамат, кантип ырдадыңыз? Мен сизди ырдай албайт деп ойлогом деди. Мына ошентип ушул күнгө чейин ак көпөлөктү ырдап келе жатам. Бул ырды нечендеген сахналарда ырдадым. Элге да жакты окшойт. Көпчүлүк жаштар ырдап калышты. Маалымат булак, аргумент чекиткейчи. Айгерим Расул кызы, карапайым элдин кыйналганын көрүп, жүрөгүм ооруп, үйдө чыдап отура алган жокмун. Ырча Айгерим Расул кызы, жардамга канча акчаңыз кетти деген суроого бергендерге жооп берди. Жакшы эле акчам кетти. Карапайым элдин кыйналганын көрүп, жүрөгүм ооруп, үйдө чыдап отура алган жокмун. Колумдан келип турганда жардам бергенге эмне жетсин. Кудайга шүгүр. Аллахым мага ырыскысын, берекени берип жатат. Аны башкалар менен бөлүшүүнү дагы билиш керек. Маалымат булак, аргумент чекиткейчи. Жамгырчиева. Кыз дегенди күйөөгө тийгенчи бир жериңди кыз дегенди түшүндүрөт. Белгилүү теле алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу кыздарга кайрылуу жолдогон. Анын айтымында, кыз бойдон күйөөгө тийсе, ата-энесинин жана туугандарынын кадыр баркын бийик кармайт. Маалымат булагы, аргумент чекиткейчи.